Ош мамлекеттик университетинде 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган атайын иш-чара болуп өттү. Анда окуу жайыбызда билим алып жаткан ар улуттун өкүлдөрү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан көркөм окуп, сахналык көрүнүштөрдү жаратып, көрүүчүлөрдүн жүзүнө жылмаюу тартуулашты. Университеттин башкы имаратында Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган көргөзмө уюштурулду. Көргөзмөдө жазуучунун жарык көргөн китептери, өмүрү, чыгармачылыгы чагылдырылган баннерлер жана ошондой эле Ошмунун билим лицейинин Зирек башталгыч билим берүү борборунун окуучулары тарабынан жазуучунун чыгармаларына карата жасалган кол эмгектери, сүрөт көргөзмөлөрү коюлду. Кечеде таланттуу студенттер тарабынан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим, Ак кеме, Делбирим, Жамиля сыяктуу бир топ чыгармаларынан сахналык көрүнүштөр тартууланып, жазуучунун чыгармаларына арналып чыгарылган обондор ырлар жаңырды. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун улуу ойлорун камтыган видеоролик көрүүчүлөргө коюлду. Эне тил күнүнө карата университетте окутулуп жаткан кыргыз, орус, өзбек, англис, немис, түрк, кытай, корей тилдеринде жана чет өлкөдөн келип билим алган студенттердин басымдуу бөлүгү сүйлөгөн хинт тилдеринде обондуу ырлар ырдалып, көркөм окулду. Башка кечелерден айырмаланып, мында окуу жайда билим алып, иштеп жаткан башка улуттун өкүлдөрү да катышышты. Мага кайра келбешинди билгенде, сен котордум, мен долондум калбадым. Түшүн болдук биз битти. Ayta albadık züroktogu kiribizdi. Dolondum tayga çolu burup saldi. Tupoloko birke başçu ezibizdi. Koş bolemi aylanayın samadım. Кечени уюштуруудагы негизги максат кыргыз элинин, кыргыз тилинин айланасындагы этносторду бириктирүү, улуттар ортосундагы биримдикти, ынтымакты бекемдөө болуп саналат. Ошондой эле улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын жайылтуу, жаштар арасында актуалдуулугун күчөтүү болуп саналат. Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн түркүн тилинде деген ураанын алдында Ош мамлекеттик университетинде окуп жаткан 80ден ашык улуттун өкүлдөрүн, ошолордун ар биринин өзүнүн тилинде Айтматовдун чыгармаларына Айтматовдун адамгерчиликти сапатты козгой турган, өнүктүрө турган, дүйнөлүк экологияны сактай турган, адам экологиясын тазалай турган бир композиция түздүк. Бул композицияга Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары менен студенттер жамааты катышты. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Алар Айтматовдун чыгармаларын кайрадан окуу керек экендигин, дүйнөдө тилдер жоголсо, бул адамзаттын бир чоң баалуулугу жоголуп, трагедияга алып келе тургандыгын түшүндү деп ойлоймун. Анткени Айтматовдун чыгармалары хинди тилинде, түрк тилинде, кытай тилинде, япон тилинде, орус тилинде,
Эң негизгиси ошолордун баардыгын бириктирип турган кыргыз тилинде жаңырып атканда бир дагы түшүнбөй турган студенттердин эмоциясын байкай алганыбыз жок. Ушунчалык тынч отуруп, абдан жагымдуу кабыл алышты да. Белгилей кетсек, 1999 жылы ЮНЕСКО эл аралык уюму тарабынан 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү деп жарыяланган. Алия Бурканова, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.